Арбаңыздар туугандар. Өткөндө калмактар жөнүндө маалымат бердим. Калмак бул улут жөнүндө айтылган эмес. Ошол өзүнүн тегин тааныбаган, өзүнүн наркын, салтын унуткан адамды калмак деп айттык. Эми ошол кыргыз болуп туруп эле калмак болуп калган да. Эми ошо Манаста калмактан кайра кантип кыргыз болуш керек экенин жөнүндө айтылат. Ошону окуп берейин. Ошпурдун уулу чеги экен. Чакырып алып чегени атасын сурап отурсаң, Каракалмак уулу экен. Чеги аттуу оңобу? Бул мусулман бала эле чеги аттуу болобу? Чеги аты жоюлсун, Куттуби атка коюлсун. Кубуккан балам сөзүмдү, Куттуби койдум өзүңдү. Чынзададан баталдың, балам сен Куттуби болуп аталдың. Куп уккун Манас сөзүмдү. Куттуби дедим бул бала, кутман болот өзүңө. Астыңа салса ак жолуң, сен артыңда жүрсө саң голуң. Өзү баатыр кыраакың, ушул турган Куттуби, таалайга бүткөн мурапың. Өйдө чыкса өбөгүң, ылдый тартса Куттуби, белиңе таңуу жөлөгүң. Маңдайга чыкса барааның, кармашып жого кол салсаң, Куттуби болот карааның. Жумшасаң канат кумарың, ушул турган Куттуби, туу түбүндө турарың. Кутман да ушул, бел да ушул, белге таңуу эр да ушул. Ушул турган Куттуби, чачы бийсе жыйгандаш, өлүп калса имандаш. Кою бирге королош, ашы бирге жоролош. Анык жолдош чын болсоң, арка болот Куттуби деп кызырата айтып атат да. Анан ошол жерде айтып атат, экөө кара динден ак болду, Манас менен достошуп, калмак элден жат болду. Бул жерде ушул Кызыр ата Манаска жолукканда, ошо Кызыр ата Манасты дарып, билим берип, көкүрөгүнө иман толтуруп атат. Ошонун аркасынан эч барган Чегебай кирип келгенде, Кызыр ата Чегебайды көрүп, буга дагы Куттуби болсун деп Чеги атын өчүрүп, кайра муну кыргыз кылып, ошол Манастын аркасынан жолдогон адам кайра өзүн табат. Мындайча айтканда, Манастын артынан жүрсө, астына салса ак жолтой болсо, артында жүрсө саң колдой болсо, колдосо Манасты, Манаска өйдө өбөк болсо, ылдыйга жөлөк болсо, ошол адам кайра кыргыз болуп, накта кыргыз болуп, анан Куттуби болуп атат. Бул кут келет адамга. Манасты ээрчиген адамга, Манас менен жүргөн адамга кут конот, куттуу болот, бактылуу болот деген.